Салам достор. Камчыбек Ташиевдин ачкөздүгүнүн дагы бир далили чыкты. Буга биз сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Аю компаниясынын негиздөөчүсү, Аю холдингдин негиздөөчүсү Шаршембек Шаки Абдыкеримов бүгүн Facebook'тагы баракчасына жазып атат. Ал жерде анын Tommy Mall деген сода борбору бар экен Бишкекте. Аны мен билбейт экем, бирок интернеттен карасам чын эле бар экен. Ошо Tommy Mall деген ишкананы мамлекетке улутташтыруу деген негизде алып койгон экен. Анан алып койгондо дагы аны азыркы баа менен алганда бир 3 бөлмөлүү батирдин акчасына эле алып коюптур дагы. Анан эң кызык жери ал Камчыбек Ташиевдин аялынын жакындарына өтүп кеткен деп атат. Камчыбек Ташиевдерге аффилированный адамдарга өтүп кеткен экен. Ушул боюнча ал Садыр Жапаровго президент кайрылып, анан атайын комиссия түзүп, ушул нерсени иликтеп чыгышын суранып атат. Себеп дегенде бул жерден ошол фактыны далилдегенге мүмкүнчүлүк бар деп атат. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу укук коргоо органдары бул маселеге сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек жана иликтен чыгыш керек. Эгерде Ташиевдер ошо улутташтыруу, мамлекетке алуу деген шылтоо менен алып, анан кайра өздөрүнө баягы арзан баада өздөрүнө жакын адамдарга өткөрүп алган болсо, бул үчүн сөзсүз түрдө жооп бериши керек. Бул ачкөздүктүн чеги болот да, бул улутташтыруу деп, анан мамлекетке кустуруу деп, анан ошол негизинде эле өздөрү байып атканынын дагы бир белгиси, дагы бир мындай факты ушинтип чыгып атат да. Ишкер болгондо дагы бул мен эми бир баягы эч ким билбеген бирөө айтып чыкса да мейли дейт эле. Бирок бул жерде Шаршембек Абдыкеримов Кыргызстандагы бир 5 мыкты чоң ишкер болсо, ошонун бирөөсү айтып чыгып атат. Демек, Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4-степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Бул фактыны сөзсүз түрдө текшеришибиз керек. Ал жөн жүргөн адам эмес, мурдагы жогорку кеңештин депутаты, Олимпиада комитетинин башчысы. Айтору бул эл кадырлаган, сыйлаган адамдардын бири. Ошондуктан бул маселеге сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Андан тышкары ал айтып атат, мурда мен салыктан жана башка нерселерден бир соцфондко жана төлөмдөрдү төлөбөй калган үчүн Аю Гранд Комфорт деп билебиз, бардыгыбыз жанагы курулуш материалдар саткан дүкөнүн мамлекетке өткөрүп бердим деп атат. Ал жерде менде маселе жок дейт. Мен чын жүрөгүмөн өткөрүп бердим. Мурда кетирген каталарымды баягы оңдойн дедим. Анан пенсионерлерге ошол жерден арендага берип, башка кылып акча түшүп, анан пенсионерлердин жана пенсиясына кошулсун дедим. Бул мен чын жүрөктөн деди. Бирок Tommy Mall'ду дагы ошол булар 3 бөлмөлүү батирдин баасына эле баалап алып туруп, анан кийин Ташиевдин аялынын жакындарына өтүп кетти деп мындай айтып чыгып атат. Болгондо дагы мындай дагы бир жолу айтам. Эл билген, эл сыйлаган, эл кадырлаган Кыргызстандагы эң чоң бизнесмендердин бири ушинтип ачык айтып чыгып атат. Демек, бул маселеге биз көңүл бурушубуз керек, текшеришибиз керек. Ал көчөдө жүргөн адам эмес. Ал айтып аткан сөздөрүнө отчет берет менимче. Ошондуктан мен Шаршембек Абдыкеримовдун бул пикирине ишенип атам. Касамкор Камчыбек Ташиев ачкөздүк үчүн, уурулук үчүн, ушундай ишкерлерди тоногону үчүн албетте жооп бериш керек. Англиянын премьер-министри Борис Джонсон деген жана чачы сапсайган бир англичанин бар. Велосипед менен барып, велосипед менен келет.
А зачем госохрана? За какие заслуги им мамлекеттик күзөт? За какие шиши? Вообще поснимать нужно. Барды күзөттөрдө. Пусть на троллейбусах ездить. Нечего им. Государственные деньги налево-направо. Жоготпой. Ну, тем более. За какие заслуги его охранять? Барты, Кой Кайдарбаева. Какие заслуги им? Госохрана. Мамлекетті ақша іздеп жүрсек, бюджет толбай атса, қарызға батып атсақ, керегі жоқ алады охранать етіп. 5 айдан бері болса нерв толып бітті чин. Оны чечіп беріледі, чечіп мындай бір серьезно қарап мындай, мойны қарапайым еліп тұрады. Мына вопростар чечпейсіңдер, ой анан тайтаққа тұрып алып бірдемені қыласыңдар, бірдемені сөйлейсіңдер. Же болса президент мына 7 дуан тұрау, 7 дуанға келгіле, әрбір дуанға келгіле, қыдырғыла. Елдің жашосы действительно азыр мындай серге қандай жетіп алады білбеймін, елдің жашосы оор эле. Әрбір дуанға келіп, таза елдің өзіне жолығып, жанакы дежурный эмелер эмес, жанакы бата бергендерден эмес, таза элге жолугуп, өзүнө жолугуп кетсеңиз урматтуу ажоо жакшы болот эле. Ана могу көйгөйдү чечип бериңиз, могу проблема 5 айдан бери. Же айдай албайсың, же сата албайсың. Мына өкмөт сен мындайча айтканда тоноп атпайсыңарбы? Мына мисалы жигит 2-3 жыл Россияда иштеди. Иштеп эмгектенип таптуу ошол машинени сатып алды. Алып Кыргызстанга айдап келип, мен Кыргызстандан тебейин десе, алып туруп таянга тыктыңар деп чыгарып атасыңар. Ошо машинени сен сатып бердиңер ошо балага я. 5 айдан бери таянкада турганда 100 сомдон эсептегиле ал бала канча чыгып атат азыр. Эмнеге силер өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдү ойлойсуңар дагы, элдин дасторконун ойлобойсуңар я. Элдин дасторконун ойлобойсуңар. Биздин мына карапайым элдин дасторконунда нан турса, Кудайга шүкүр сенин дасторконуңда эле эт турат да эле. Анан көтөндөйсүздөр ушуну көтөндөй бересиңер. Кечирип койгула жиним менен айтып атсам, 5 айдан бери болгон жерди тешип биттик эле. Өкмөт.